Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Курманбек стадионунун реконструкциялоо иштери менен жеринен таанышып, стадион начар абалга кептелгенин айтып, жетекчилигин катуу сынга алган. Генерал стадионду тез арада калыбына келтирүү, мындагы мурда жеке менчикке өтүп кеткен жерлерди кайтарып алуу талабын тиешелүү кызматтарга жүктөгөн. Ал арада стадиондун жетекчиси кызматын бошотуп, жаңы директор дайындалды. Ушул тапта өзүңүздөр көрүп тургандай, стадиондун 4 тарабында оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүүдө. Бул жылы Борбордук стадион толугу менен оңдоп түзөөдөн өтөт. Долбоорго ылайык футбол аянтчасы гибридтик болуп курулууда. Муну менен эл аралык бардык деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүүгө, машыгууларды уюштурууга ыңгайлуу шарттар түзүлмөкчү. Каржылоо жагы демөөрчүлөр тарабынан ишке ашып, 40 миллион сомдун тегерегиндеги акча жумшалат. Абрайы жакшы болуп турса, жумушту апрель айына чейин бүткөрүү пландалууда. Курманбек стадионун реконструкциялоо боюнча толук кандуу иштер жүргүзүлүп атат. Өткөндө Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасы Камчыбек Тышаевич тарабынан коюлган тапшырмалар толук кандуу ошол тапшырмаларды аткаруу боюнча бүгүнкү күндө биз толук кандуу иштерди жүргүзүп атабыз. Мынакей көрүп тургандай бүгүнкү демөөрчүлөр тарабынан өз нугунда иштер кетип атат. Андан тышкары жергиликтүү бийлик тарабынан бүт эскилиги жеткен заборлорду, кашоолорду бузуу боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Ал эми стадиондун башка бөлүгү жергиликтүү бийликтин каржылоосунда оңдолот. Шаардын бюджети бекитиле электигине байланыштуу канча акча бөлүнөрү азырынча белгисиз. Ушул тапта стадиондун айланасындагы эскилиги жеткен тосмолор бузулуп, кураган жана кооптуу бактарактар алынууда. Жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн 5 миллионго стадиондун артында элдер, жаш балдар тренировка кыла турган чоң заманбап поле чутат ал жерге дагы. Кудайыр сал дагы апрелдин баштарына бүтүп калат. Андан сырткары оңдоо иштерине да акча бөлүнөт, жакында. Андан сырткары да оңдоо иштерине болот. Сиденьялар, отургучтар, озелениялар жаңы болот. Энерге кафе, беседка отура турган, элдер эс алып кете турган жерлер болот. Курманбек стадиону 1967-жылы Ашар жолу менен салынып, жалпы аянты 4 гектарды түзгөн. 2006-2007 жылдары жер тилкелери жеке менчикке берилип кеткен. Ушул тапта кайра кайтарып алуу боюнча УКМК иш алып барып жатканы маалымдалды. Кадастр мамлекеттик ишканасы тарабынан бүт тиешелүү документтерди тактап бергенбиз. Азыр тиешелүү кызматтар тарабынан тиешелүү иштер жүргүзүлүп атат, тактоо иштеричи. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.